Кантип көрүнбөгөн Кудайды сүйө алабыз? Ыйык жазууда айтат, көрбөй ишенгендер бактылуу деген. Көрбөй ишенгендер бактылуу. Кантип сүйсөк болот Исаны? Жок, көрбөгөн Кудайды, аны көрбөсөм деп, ооба. Бирок бизде анын сөзү бар. Ыйык сөзү бар. Биз сөз аркылуу Исанын, Кудайдын ким экенин биз биле алабыз, таанып билебиз. Ошондун негизинде анын осуяттарынан улам, биз аны аткаргандан улам, биз аны сүйүүбүздү далилдейбиз. Мисал үчүн, бир аяттарды окуп берейин. Жаккандын катында мындай дейт. Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлү. Кантип сүйөбүз? Кийинкиси. Ким мен Кудайды сүйөм десе, бирок бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы. Анткени өзү көрүп турган бир тууганын сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүймөк эле. Биз андан ким Кудайды сүйсө, ал бир тууганын да сүйсүн деген осуятты алганбыз. Ошондой эле дагы жерде эгерде Кудайды сүйүп, анын осуяттарын аткарып жатсак, анда Кудайдын балдарын сүйүп жатканыбызды билебиз. Кудайды сүйүү деген анын осуяттарын аткаруу. Дейт да. Кудайды сүйгөнү билдиргенибиздин себеби Кудайдын осуяттарын аткаргандыгыбыздан билдирет экенбиз. Ошол эле учурда жакындарыбызды, адамдарды, душмандарыбызды сүйгөнүбүздөн да Кудайды сүйгөнүбүздү билдиребиз да. Рахмат.